Кушуга кеч калып, мен Айгерим Жаныкул 11 каналында өтүп бараткан күндүн башкы кабарларын айтып берем. Тышкы иштер министрлиги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун макамын өзгөртүү боюнча нота жибергенин тастыктады, бирок уюмдун макамын өзгөртүү бир гана Варшавада сөз сүйлөгөн Батыровго гана байланыштуу эмес. Бул арада коомдук активист Конституцияны өзгөртүү тууралуу референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоору тууралуу кабыл алынган чечимин жокко чыгаруу үчүн сотко арыз жазды. Ал арада Америкадагы Орусиянын элчилиги коопсуздук чараларын күчөткөн чакта Обама менен Меркель Орусиянын Алепподогу аба соккуларын айыпташты. Толугураак 1 мүнөттөн соң баяндайм. Макамы өзгөрүлмөй болгон уюм тууралуу Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Венадагы катчылыгына уюмдун макамын өзгөртүү боюнча нота жиберген тастыктады, бирок уюмдун макамын өзгөртүү сунушу мурда эле берилгендиги белгиленет. Буга чейин Фергана агенттиги өзүнүн жеке булактарына таянуу менен Тышкы иштер министрлиги бул уюмдун статусу борбор программалык кеңсеге алмашышы мүмкүндүгүн билдирген. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматына ылайык, мындай кадамга Кадыржан Батыровдун Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун жыйынында сөз сүйлөөсү себеп болгон. Министрлик бул уюмдун статусун алмаштыруу аракеттерин 2017-жылдын 1-январынан тарта баштоого ниеттенүүдө. Эми Кыргызстанда 2010-жылы улуттар аралык жаңжалды тутанткан деп айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылып, учурда издөөгө алынган Кадыржан Батыров ушул жылдын 20-сентябрында Варшавада сөз сүйлөгөн эле. Ал Конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө каршы экендигин билдирген. Бул маселе болсо жогорку кеңеште дагы катуу талкууланып, Тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев катуу формада бул уюмдун жетекчилигине нааразычылыгын билдирген. Министр ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында Батыровго сөз берүү Кыргызстанды сыйлабагандык катары сыпаттаган болчу. Эки күнүн Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн мурдатан эле ошол жылдын башынан баштап ушу Кыргызстандын талаптарына жооп бергидей алардын жоопкерчилигин жогорулатуу маселелери бизде каралып жаткан. Бул тууралуу сиздер билсеңиздер керек, 2016-жылдын 1-сентябрында Потсдамда Тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев сүйлөп жатканда билдирген. Бирок бул бүгүнкү күндө биздин ушундай чечим кабыл алганыбыздын тездеп кетишинин себеби ошол жакында өзүңүздөргө белгилүү болгондой Варшавадагы 2 күнүн жыйынында Кыргызстанда кылмышкер катары изделип жаткан Кадыржан Батыровго кайра сөз берилиши бул биздин чечимди кабыл алууну тездетти. Биз эгерде мындай кырдаал түзүлбөгөндө биздин негизги чечимибизди ушу декабрда Гамбургда өтө турган жыйында ачык жарыялаганы турганбыз. Бул арада коомдук активист Рита Карасартова жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитеттин конституцияны өзгөртүү тууралуу референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоору тууралуу кабыл алынган чечимин жокко чыгаруу үчүн сотко арыз жазды. Айтымында тармактык комитет чечим кабыл алып жатканда конституцияны өзгөртүү тууралуу референдум өткөрүү үчүн Конституциялык палатанын корутундусун эске алган эмес. Карасартовдун айтымында ошондой эле добуш берүү учурунда дагы мыйзам бузуулар болгон дейт. Аталган арыз Бишкек шаардык райондор аралык сотуна жиберилген. Эске сала кетсек, тармактык комитет аталган мыйзамды карап, маселе парламентке чыккан болчу. Референдум өткөрүү боюнча бул 94 депутат добуш берип, демилге 1-окууда жактырылган. Жогорку кеңештин регламенти боюнча 64-беренесинде конституциялык палатанын корутундусу болуш керек да. Бул жакшы демилге деген. Ал корутунду жок. Укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзамдын 20-беренесинде маанилүү мыйзамдар кабыл алынып атканда коррупционный, укук коргоо жагынан, анан гендерлик жагынан экспертиза жасалыш керек. Ошол экспертизалар жок. Ал эми Тажикстан президенти Эмомали Рахмон болсо жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжаны кабыл алып, уюм тарабынан мурда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы, ошондой эле биримдикке мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги жыйыны туурасында талкуулады. Тараптар ошондой эле терроризм, диний экстремизм, маңзат менен курал-жаракты мыйзамсыз жүгүртүү жана башка аймактын коопсуздугун жана туруктуулугун олуттуу коркунуч жараткан көрүнүштөргө каршы биргеликте күрөшүү боюнча пикир алмашкан. Террорлук жана экстремисттик уюмдар ишмердүүлүгүн жандантып,
аймакка жат идеологияны таркатуунун күчөп жаткандыгына байланыштуу тараптар ага карата бирге күрөшүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеген. Дүйнө кабарларынан болсо, Америка Кошмо Штатындагы Орусиянын элчилиги Алепподо кыйноолорго каршы өтүүчү акция карата коопсуздук чараларын күчөттү. 30 сентябрга белгиленген бул акцияга бир катар уюмдун өкүлдөрү катышмакчы. Анткени менен Орусия Америкадагы жашаган өз жарандарын эл көп топтолгон жерлерден оолак болууга чакырды. Бул арада Америка Кошмо Штаттын президенти Барак Обама менен Германиянын канцлери Ангела Меркель Сириянын өкмөтү менен Орусиянын Алепподого чыгышында жасап жаткан аба соккуларын варвардык деп атап, аны айыпташты. Агуй Обама менен Меркелдин ортосунда бейшембиде болгон телефон сүйлөшүүлөрүн байланыштуу расмий билдирүү жарыялады. Ошондой эле билдирүүдө Алеппонун чыгышында 100 миңдеген жайкын тургундар бар экендиги, алардын теңи балдар экени айтылат. Обама менен Меркелдин пикиринде Орусия менен Сириянын өкмөтүндө согуштук аракеттерди токтотууну жана өлкөнүн жетүүгө татаал райондорунда Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык жардамдарын жеткирүүдө да өзгөчө жоопкерчилик жаратат. Мурдара ошондой эле мамкатчы Джон Керри Америка Кошмо Штаты Орусия менен Сириядагы жарашуу аракеттерин жандантуу жөнүндө ар кандай сүйлөшүүлөрдү токтотууга жакын турат деп билдирген болчу. Керринин айтымында бомбалуу болуп жаткан учурда отуруп алып талкуу куруштун кереги жок. Анын пикиринде Америка кырдаалды чечүүнүн башка альтернативдүү жолдорун издеши керек. Ободон которулбай туруңуз, сизге жеткире турган дагы бул кабарлар калды. Кыргызстанда улгайган адамдарга көңүл буруу боюнча иш-чаралар башталды. Бул арада жылдын мыкты мугалими аныкталып, бул жылы кесибин жакшы билген мугалим Баткен жергесинен тандалды. Ал эми Кыргызстандын жаштар курамасы болсо казакстандык атаандаштары менен ойной турган болду. Толугураак баянды окутун. 1 октябрга белгиленген улгайган адамдардын майрамы жакындап калды. Бул күн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын токтому менен жыл сайын белгиленип келет. Эл аралык карлар күнүн утурлай 11 каналдагы шаардыктарга соолоо таштады. Себеби биздин ушул заманга алып келген ушу карлар болуп эсептелет да, илгеркилер. Булар көздөрү өтүп кеткендери да бар, азыркы убакта иштеп аткандар да бар. Турмушка ушундай көз салып, жаңы муундарга өздөрүнүн акыл насааттарын айтып, жакшы бир ойлорду келтирип, бу өлкөбүздүн, мамлекетибиздин өйдөлөшүнө чоң салымдарын кошуп аткан бу карлар болуп эсептелет. Карлар үйүнө ар бир мисалы мектеп окуучулары или чоң окуу жайда окуучулары барып жардам берип, мисалы карлар үйүндө мисалы көнчөс кыймылдоо болбойт, аякта баса албайт. Анан кийин ошолордун мындай королорун жыйнап, тамак ашын растап берип, кир кийимдерин жууп берсе, ошол эң жакшы болмок да, эң чоң соопку алмак да. Очень важен лишний раз пожилым людям какое-то внимание. Карларга ашыкча көңүл бөлүү бул албетте жакшы. Бирок карлар күнүндө биз карлар үйүндөгү адамдарга мектеп окуучулары белек беришкенде көздөрүнөн жаш акты. Светофорлордон өткөзүп коюу биз үчүн милдет болуш керек баарыбыз. Светофорлордон өткөзүп, мисалы кетип барсак, жолуң бир болсо, колунда пакети болсо алып, жардам берип коюш керек. О них вспоминают хотя бы раз в году. Аларды жок дегенде жылына бир жолу эстегени жакшы. Жаштар көрсөткөн сый урмат маанайыбызды абдан көтөрөт. Өзгөчө жаштардын мамилеси абдан жагат. Молодежи особенно. Бул арада Кыргызстанда өкмөт улгайган адамдарга көңүл буруу боюнча иш-чараларды башталды алсак, бүгүн эле Кыргыз академиялык драма театрында өткөн майрамдык концертке 600дөн ашык карлар күбө болушту. Шаардагы 1-май районуна караштуу райондук жергиликтүү бийликтин башчылары белек бешкектерин таратышып, алардын көңүлүн алуу максатында жыл сайын мындай иш-чаралар уюштурулуп келе жаткандыгын белгилешти. Башка кабарлардан Бишкекте жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болуп өттү. Сынактын жыйынтыгында 1-орунду Баткен облусунун Лейлек районунан келген кыргыз тили жана адабият мугалими алды. Эспеши мыкты мугалим аталган Бегайым Бегалиева менен баарлашып көргөн. Катышуум себеби биринчи өзүмдүн тажрыйбамды арттыруу. Мыкты мугалимдер менен таанышып, тажрыйба алмашуу. Экинчиден балдар үчүн бир жакшынакай үлгү болсун дегенмин. Алгач өзүм бир ийгиликти жаратып, анан ошол ийгиликке балдарды шыктандырайын деген бир чоң максат менен катышкам. Кыргызстандын жаштар курамасы казакстандык атаандаштары менен ойной турганын Футбол Федерациясынын маалымат кызматынан билдиришүүдө аталган беттеш 2 октябрда Алматы облусундагы Талгар шаарында өтөт экен. Эске салсак, 30 августта дагы Бишкек шаарында Кыргызстан менен Казакстандын улуттук курама командалары беттеши, бирок оюн кыргызстандыктардын
пайдасына аяктаган болчу. Жума күнкү чыгарылышты мына ушундай кабарлар толуктады. Мен Айгерим Жаныкул, алдыдагы эс алуу күндөрүңүздүн жакшы маанайда түшүн каалайм. Баса кабарларды 11 чекит KG сайтынан дагы окуп туруңуз.